Ошолордун энесинен да улуумун мен. Келинчегимди башынан немеде чойгулап тартышып атса мен турмак менен карапчы. Бекишкеле чачтан алып эле мындайынан арлы колу менен бурады. Я не смогла ее защитить. Если сотка берсек, сот чындыкты билмесе, аркы границадан баштап тиги границадан тең ортодон бөлүп берди. Сиз чындыкты булар калачы болсочу. Аялы чачмаң моундайынан эки кол менен ороп туруп асылды. Мен башым чыкпай койду ошондон. Буга чейин редакциябызга кошунам үй бүлөбүздөн 3 аялды урус окууга алды деп кайрылган Бишкек шаарынын тургунунун маселесин чагылдырганбыз. Бул видео материалда болсо араздашкан кошуналардын экинчи тарабынын жүйөлөрүн угуп назарыңыздарга сунуштайбыз. Келинчем азыр мед экспертизага да кеткен, тожочу. Мен чыкырайын. Мага мындай сөз болгон. Угрожение болгон. Керек болсо мен сага бугөйлөрдү алып келип, бир күн мен сени талкалап кетем депчи. Ошодон бери биз дагы заявление жазылып жүрөт. Мисалы, как мен да сактыкка заявление жазып жүрөт. Ошон үчүн булар дагы кичине Меметкени мындай тайсылдаган ошол. Булар деле мисалы мага угрожение кылган. Мен сени бугөйлөрдү алып келип, мен сени бир күн талкалап жок кылам сени дегенчи. Мен кече саат 12:30-1 чамасында мен бул тарапка базарга бараткам, Мадинагачы. Мындай басып баратсам бул жактан эки баланы детский площадкадан жаш эле балдарды алып чыгып алып, баратасын ачып алып, могу шыйпырларды биз тарапка таштатып атыптыр да. Могу жакка таштагыла депчи. А мен айттым, эже бул шыйпырларыңыз канча айдан бери турат. Бул жакка таштабаңыз. Биз машинабыз кирип чыкканда мешать этет дедим. Анан балам жөн турчу балам. Парамек ойноп турчу. Анан кийин ал эже айтты, сен кимсиң? Бул менин жерим, бул сенин тешиң жок, барнары деп мени жакалап түртүп баштады. Эже, биринчиден бул сиздин жериңиз эмес, бул өкмөттүн жери дедим. А бул шыйпыр канчадан бери турат? Мусор КамАЗ алып кетсе алып кетет эле ушулга чейин. Өзүңөр алып барып салбайсыңарбы? Бул вообще-то мусорга кирбейт да, строй отход болгон үчүн булар өздөрү башка жакка алып барып ташташ керек эле. Анан кийин канча көп болду. Биз жакка таштап коет, мен кайра ал жакка жылдырып коем. Кайра таштап коет, кайра ал жакка жылдырып коем. Ошонтип эле акыры уже эмем кетти да, ошонтип айтсам, ал эме кылып мени мындай кемсинтип, сен кимсиң? Буну өзүм билем, короче, деп мени мындай баласынтип, жашсынтип, жакалап түртүп, нары, короче, ушундай мамиле жасады. Анан кийин ошол моментте тиги кызы менен келини бияктан үйүнө чыгып, үчөөлөп, мени мындай тытып, мындай уруп, чачтарымды жулуп башташты. Жакшы жолдошум бул жактан чыгып калды, чыгып ажыратып калды. Ал бул ажыратып атканда, ал ажыратса дагы буга да асылышып, жаман сөздөр менен сүйлөп, буну да тээп, урушуп, тытышып калды. Анан колунан кармап, эптеп ажыратып турганда бул жактан бери эки кошуна келип калып, алар да чогуу ажыратышып, бизди бул жакка, аларды бул жакка киргизип, андан кийин милиция ошол кезде мени урушуп башталып атканда, мен милицияга чалам деп, телефонум колумда болчу. Чалам деп атканда чоң телефон болчу, азыр жанында жок, үйдө калып калды. Анан колумда телефон бар болчу, ошо урушуп аткан кезде да, монтип үчөөлөп атат да меничи. Монтип колумду монтип телефонду алып качып монтойн деп атканда, эжеге телефонум эженин көзүнө бир тийди, могу жеринечи. Анан уже шишип кетти. Ал эми менден көрүп атат, сени урдуң депчи. Ал капыстан, если алар мага мынтип үчөөлөп атака кылып мени урбаса, мен андай телефонумда тийбейт болчу. Еще мусорумду бул жакка таштабаса, биз жакшына эле сый боюнча жүрөт болчук. Бунусу ас келгенсип, бул жака мусорун да ташташат, бул жака кир суун төгүп жатышат. Могу таштарда бүт ушунун үйүнөн чыккан мусор. Тиги кир суун дагы төгүшөт, чаң-паңын баарын ушул жака кагышат. Могу жерде детский площадкага былтыр 2 жыл мурун биз жакшынага кылып көчөттөрдү отургузганбыз да. Мына азыр барып көрсөтсөм болот, жүрсөңүздөр. Күзүндө чөп кураган кезде, мына Астра деген кызы аябай чөп курап турган кезде бул жака өрт кое өргөн, күкүрт жанып өргөн. Ошол кезде моголардын баары курап, күйүп, мына могу жаш отургузган көчөттөр уже гүлдөп өмө түйүп калган болчу. Булардын баары курап, күйүп калып, азыр мына уже мындай курап кайрадан чыга албай калды. Могу көчөттөр мына уже могу да курап, уже тамыры моголар жаш болгон үчүн бүт баарын куратып, өрттөлгөн неме. Анан могул жерлерде да биз алчадан түйүнөн чыккандарын алып келип бул жактарга да отургузган болчук. Булар деле могул жакта гүлдөп, жакшынакай болуп, мөмөгө кирип калчу. Мынакей азыр мына могул жактан жарымдан сындырышып ыргытышкан, монучу.
да бирдемени куюп куратышып жок кылышты кыскасы. Ошолар себеби булар могу детский площадканы салып атканда бул 1 метр 2 метр нары жылдыргыла биздин могу жерге бул Познавайка бул детский эме короче азыр садик кылышып алды үйүн. Бул жерге машиналар токтойт, забор ары туруш керек деп бул көп могу жакта кошуналар менен да ызы чуу болгон да кези. Анысына карабай эми биз кошуналар көпчүлүк болуп могу заборду араңдан курушуп, анан кийин ошо өтө албай калды, ага өчөшүп, булар ошентип ошо көчөттөрдүн заборлордун чөптөрүн да көчөттөрүн кошуп өрттөшүп, аз келгенси мусорун чачып, мусор кир суун да чачып, кыскасы мындай зыянын эле тийгизип атат да. Анан бул жакта могу жерде площадкага 200дөн топтоп биз могу заборду тургуздук кошуналарчы. Заборун кылып. Булар бир тыйын беришкен жок. Уялбастан детский садигине келген балдар да чыгып ойношот. Өзүнүн балдары да кээде чыгып биз менен ойын талашып ойношот да. Кыскасы коомго аябай эле зыяны тийип атат булардын. Кыскасы булар туура эмес агитация жүргүзүп, туура эмес маалымат беришип атат. Мени чаап берди дешипчи. Мен алар если мага тийишпесе, мени урба үчөөлөп урбаса, мен телефонум колум тиймек эмес. Алар туура эмес агитация кылып атат. Алар мени чаап салды дешип атат. Мен колум капыстан, мен телефонуму алайын дегенде капыстан тийип кеткен болчу эчеге. Алар туура эмес агитация жүргүзгөнү үчүн булар конечно туура эмес көз карашта болуп атат. Биринчиден алар подружка кошуналар менен эми улуу аялдар менен чогуу эме кылыштыбы? Подружка анан кийин чогуу чай ичип отурушат, анча-мынча подружкалар отурушат. Эми ким эле подружкасына каршы көрсөтмө бере алат? Эч ким бере албайт. Тиги элженин кызы бул жакта садикте иштейт. Тем более ал вообще бере албайт. Булар жактаса жактайт, мага против болот. Туура эми аларга деле туура түшүнсө болот. Эми подружкасына каршы көрсөтмө бере албайт аларчы. Бул эки кошуна менен эле сиз деген эле эмебиз да. Ушу бул тууралуу кичине эме болуп калганбызбы? Конфликт болгон ушул жер тууралуу. Кандай конфликт болду эле? Кимдер? Бул жерде бул жактан тоскула деп чыгышты да булар. Бул жер чирик болчу, чирикти тазалатып өзүбүз акча 100 сомдон чогултуп, экскаватор менен машинага салып, өрттөп, буш жерди бардак кылып коюшкан экен. Бул көчө бардыгы да, эми кимиси бардак кылды, ким билсин. Анан тазалап, анан могу 200 сомдон чогултуп, могу тосуп эметип атсак, чыр болду. Муну бияка тоспогула деди. Ия. Изат байкелердин үй бүлөсү тууралуу айтып атасыз. Бул байкел. Анан бияктан тоскула дегенде биз болбой койдук. Биз да тособуз, силер бергүстө 3 метр чыксаңар жарашат, биз ары чыксак болбойт экен. Мен бул үйгө ташып салып аткан жокмун бул жерге. Бул балдардыкы, силердики деле ойнойт, баары ойнойт. Балдарга кенен болуш керек. Машинанын чаңы могу жерден мейин өссө балдарга көмүлүп калат деп ошондо анан могу тияктын баарын алча тиксек деле билбейм, сууруп салышты. Бири сууруп салышты, кайра кошуналар баары дөңгөлөк көтөрүп келип үйдөн бирден дөңгөлөккө салып тиктик. Анан эле кайра эле жок болду. Анан баягы былтыр болсо могу жерди өрттөп жиберишти. Анан айтышты ошол могу кыз өрттөп жиберди деп кийин уктум. Мен сразу билген жокмун. Андан кийин кайра дагы бир жумадан кийин бул сырт өрттөлүп кетти. Аны да ошол өрттөдү деп чыгышты. Анан көзүм көрбөгөндөн апе бети жоктур турбайбы деп эле калды. Көзүбүз көргөн жок да, бирок уктук балабакалардан. Граница боюнча сүйлөчү болсом, мисалы өзүңөр деле мисалы камерадан карап кетсеңер болот. Нерден келген дагы, түз келген дагы уже бияга кирип кеткен. Бу жерде мен эски боюнча мисалы менде глав архитектордон 2 этаждын проекти бар мендечи. Менде котлованым бар болчу бияктачы. Котлованым бар болчу. Бул коюп алган эме бул убагында жанагы заборду эметип аткан кезде мен бу жерден түрткүлөп милицияга эме сөктүргөнгө бардыргызып, мен ошо милицияга берип, ошондон бул кайта заборду куруп алды. Кургандан себеби мисалы түздө курбай, мен ого нерде котлованымда ичинде подошва бар. Ошо подошвадан булар көтөрүп чыгышкан. Если эмесем, тартып мисалы, ого сливтерин дагы менин тарап жака каратып атат. Баарын текчи. Если эметилсе, мен нерде мисалы берде жок болчу деп актанчу болсо, мен котлованды казам, нердечи? Котлованды казам, подошваларды көрсөтүп берем. Подошваны үйүмдүн үстүнөн көтөрүп чыккан буларчы. 70 сантиметр кирген аз келген. 70 сантиметр кирип кеткен, заборда мисалы карап кетсеңер болот, мында кыйшык алып кеткен. Түздө эмес, кыйшык алып кеткен. Площадь 22 квадрат метр болуп келет. Общий 22 бирдеме общий где-то 22 квадрат мында айтканда алып коюшуп атат, 70 сантиметр бияка кирген. Биягынан киргенден да биздики дагы дальше кирип кетип атат. Да, бюджетте 1 метрде кирип кетип атат. Кыйгаш алып кеткенден. Узундугу меники документальный боюнча биягы меники 15-70, узунан мында эткенде
31.90. Ошондо меники 500ка чыгып берет. 500ка. Меники 500ка чыгып бербейт, мисалы алыс алышкан үчүн. Ошо мен тактыкты сурайм, ошо булардын онда чоң үй салып алса эле кичинекей үйдү тоготушпай ошондойчу. Бул кандай болуп калды бучу? Бул кандай эмес болот? Ана жерде коңшулар, соседтер чыгып атыптыр, мисалычы, мына газ боюнча да сүйлөп кетейин силергечи. Бардык мисалы организацияда, бардык организацияда ПУЭ деген китеп бар. ПУЭде бүт метраж бүт бар тең жазылат. Если эметсе, газга барсын, газда булар мага көрсөтүп атат 3,5 метр деп көрсөтүп атат. А 3,5 метр документально боюнча бул жанагы жилой благоустроенный үйлөр болуп эстен, бул подъездный жеке коюлат. Чтоб жанагы грузовой машина кирбеш үчүн. А бул меники частный үй болгон үчүн мен буларга айткам 4 метр кылга депчи. А ПУЭни карасаңар, ПУЭде мисалы мындай чоң машина кириш үчүн мындай Газпромго мисалы зияка өкмөткө залакка келтирбеш үчүн 25 үчүн ПУЭ боюнча 5 метрден ылдый болбош керек. Чоң машина киргенге. А вот жанагы благоустроенный үйлөрдө ал ЖКХ карайт. А жерде мисалы стандарт 3,5 метр болуп эсептелет. 3,5 метр болуп эсептелет. Частный үйлөрдө мисалы өкмөт определить эте албайт да, мисалы бияка кичинекей эле машина кирет, чоң машина кирбейт депчи. Бул частный болгон үчүн ПУЭде мисалы Газпромдо мисалы вот мемесинде бар го, мисалы ошол жерде жазылып жүрөт 5 метрден ылдый. Эмне үчүн жана тиякта коңшуларыбыз мисалы киргизген. Башка коңшуларга залакасын киргизбеш үчүн аларды 4 метр кылып берген. А бизге келишет дагы түз алабыз дейт. Анан кийин мен каршы чыкканда 3,5 метр деп чыгат. А 3,5 метр бул мем боюнча ЖКХда 3,5 метр. Благоустроенный үйлөрдө 3,5 метр болуп эсептелет. Дагы мына кышкы мемеде мисалы бул кетирген, көрдүңөрбү мисалчы. Бул ары ылдый келген дагы биягын өйдө көтөрүп койгон. Менин берде суумдун винтилдери бар. Аварийный винтилим бар. Берде мен кышында канча жолу ремонт кылам бердичи. Суу тоңуп ошол жерде канча жолу ремонт кылам. Көргүлө мисалы, мен алыңыз оюп кетип атат. Эмне кыларымды билбей калдым. Мындай айткандачы, эмне кыларымды билбей калдым. Кандай болгон күндө да бул маселе адилеттүү чечим табат деген үмүттөбүз.